Кече Ош шаарында шайлоо тынч таза өттү. Шайлоого мэрия тарабынан бардык камылгалар көрүлгөн. Шайлоо учурунда коомдук тартипти милиция кызматкерлери менен элдик кошуунду мүчөлөрү жана ар бир шайлоо участкаларында атайын медицина кызматкерлери көзөмөлдөштү. Ош шаары боюнча добуш берүүчү жарандардын жалпы саны 159.420 адам. Ал эми добуш бергендердин саны 108.573 адам болду. Айрым шайлоочулардын тизмеси добуш берүү тизмесинен чыккан жок. Бул боюнча БШК мамлекеттик каттоо кызматына арыз менен кайрылган. Учурда текшерүү иштери жүрүп жаткандыгын маалымдашты. Бул жерде айтып кетүүчү нерсе, кээ бир шайлоочулар ушу шайлоодун тизмесинен чыкпай калды. Базада бар, мисалы, мамлекеттик каттоонун базасында бар, бирок тизмеде жок. Бул боюнча биз дагы мамлекеттик каттоо кызматына маалыматты жөнөтүп алардан сурадык. Эми бул негизги иш, бул баарын тактап берүү. Бул мамлекеттик каттоо кызматынын иши да. Ошон үчүн бул жөнүндө бизде дагы суроолор бар. Муну эми кийинчерээк тактап маалымат берүү керек да. Бүгүн 3 күн ичинде биз мына кече 18 октябрга чейин деп өзүбүзчө эме кылып атабыз. 18 октябрда биз жыйынтыктоочу эмелерди өткөзөбүз. Өзүбүздүн отурумда Ош шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын отурумун. Азыр ошол арыздарды бүт баарын карап атабыз. Ушу 3 күн ичинде бүт арыздарды тактап, анан аны ошол жыйынтыктоочу немеде алып. Шаарда жалпысынан 73 шайлоо участогу ачылган. Ар бир тилкеде 2ден автоматтык эсептөө урна коюлган. Техника мүчөлүштүгү айрым участоктордо катталды. Аларга мурдагы эски урналарды коюуга мажбур болушту. Шаардагы аймактык шайлоо комиссиясынын маалыматында Ош шаары боюнча одоно мыйзам бузуу фактылары катталган жок. Бирок жарандык мыйзам бузуу боюнча 800 арыз түшкөн. Алар жеринде каралып, түшкөн арыздын баары чечилген. Эми ошол убакта бизде өзүбүздө техникалык тейлөө, өзүнчө кошумча тейлөө кызматы бар эле. Ошолор барып, ошол жеринен оңдоп, ал эми бир участокто болсо экөө тең иштебей калган үчүн мыйзам боюнча биз баягы өзүнчө чоң үкөктү койдук. Барды көрүнгөндөй. Ошону кол менен гана эсептөө болду да. Бир эле участокто ошо автоматтык эмес, кол менен эсептеп бүт бардыгын ошо байкоочулардын көзүнчө, байкоочулардын ошо тастыктаганы менен чогуу кол менен эсептеп, кийин бардыгы ошо эсепке кирди. Ал эми Ош облусу боюнча 346.558 адам шайлоого келген. Башкача айтканда 58,83%. Анын 72% эле Сооронбай Жээнбековго добуш берген. Облуста автоматтык эсептегич урналар бузулган жок. Орчундуу мыйзам бузууда фактылары катталган эмес. Айрым шайлоочулар кайсыл бир талапкерге берген добушун сүрөткө тартып, жарыялаган фактылар да катталды. Алар эми мыйзам чегинде жооп берет. Добуш берүү мыйзам боюнча сыр бойдон калуусу абзел. Орчундуу мыйзам бузуулар келип түшкөн жок. Орчундуу шайлоонун жыйынтыгына таасир эте турган дагы мындай арыз даттануулар келип түшкөн жок. Эми болду, айрым арыздар болду. Алар шайлоочулар, айрым гана шайлоочулар өздөрүнүн тизмеден таппай калгандыгы болуп атты. Андан кийин ошол кичине кээ бир жерлерде автоматтык эсептеуч урналар кичине бузулуп калып, токтоп калды дегендей байкоочулар болсо бизде киргизбей атат, сүрөткө видеосъемкага тартпай атат дегендер. Алардын себептерин биз иликтеп чыксак, айрым байкоочуларда колдорунда документтердин көчүрмөсүн алып алышыптыр. Эми алар албетте документ болсо албайт да. Анан ошолорду биз ыкчам аракет менен бардык шайлоо участкаларына кабар кылып аттык. Видеосъемка кылганга, сүрөткө тартканга уруксат бергиле. Комиссияга шайлоочуларга жолтоо болбой, видеосъемка сүрөттөрдү тарта берсин деп. Демек ушундай бардыгы ушундай иретте мыйзам чегинде кетип атты. Демек орчундуу мыйзам бузуулар катталган жок. Ош облусу боюнча 800 байкоочу шайлоону көзөмөлдөдү. Алардын арасында чет элден келген жарандар да болду. Байкоочулардын пикиринде шайлоо таза демократиянын принциптеринде өттү. Сырттан байкап отырган КМШ өлкөлөрү да президенттик шайлоо тынч таза өткөнүнө жогору баасын берүүдө. Элдин активдүүлүгү жакшы. Эч тартип сакчылары өз ордуларына турушат. Эч кандай мыйзам бузуу же болбосо бир башка мыйзамга туура келбеген иштер болгон жок. Көрдүңүздөр мына. Бардыгы ачык, тартип менен баары жакшы болуп атат. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда шайлоого республика боюнча 3.025.768 адам добуш берүүгө катталган. Ишемби күнү 22.281 жаран шайлоо участкаларынан тышкары аймактарда мөөнөтүнөн мурда көчмө урна менен добуш берген. Ал эми жараксыз бюллетендин саны 16.000ге жеткен.
Фероза Ашымбаева, Талгат Акылбек уулу, жаңылыктар.